Кош бол орозо. О жан дүйнөнү тазалап, ыйманыбызды чыңдаган ороз айы. О ишеним үмүтүбүздү арттырып, напси каалообузду сындырган ороз айы. О ибадатыбызды көбөйтүп, күнөөлөрүбүздү кемиткен ороз айы. О дуба тилегибизди кабылдатып, күнөө катабызды кечирткен ороз айы. Кечээ сени кош келдиң деп тосуп алдык эле. Бүгүн сени кош бол деп узатып жатабыз. Сен бизди мечиттерде сап-сапка тизип, намаз окуттуң. Сен биздин колубузга Куранды карматтың. Сен биздин жүрөктү жибитип, садака бердирдиң. Сен бизди жоомарт кылып, башкаларга ооз ачтырттың. Сен бизди кечиримдүү кылып, башкалардан кечирим сураттың. Сен бизди кичпейил кылып, сылык сүйлөттүң. Сен бизди боорукер кылып, жетимдин башын сылаттың. Эми минтип биз сени узатып жатабыз. Эртең мечиттер аңгырап бош калса, Куран китептер эмки жылы сен кайра келгиче текчеден алынбаса, жүрөктөр катып, садакалар берилбей, кечээги кичпейилдер бой көтөрүп, боорукерлер керсейип, кечиримдүүлөр кек сактап калса, сен ага таң калба жана капаланба. Бул сенин кемчилигиң эмес. Сенин 1 айлык тарбияңды кан жаныбызга сиңире албаган биздин көрпенделердин кемчилиги. Сен өз милдетиңди өтөп кеттиң. Биз өз милдетибизди өтө алабызбы? Бул али табышмак. Кош дегенден башка айла жок. Сенин кайра келишиңди күтөбүз. Сенин келериң анык. Сен сөз келесиң. Бирок сенин келгениңди ким көрөт? Ким көрбөйт? Мына ушул анык эмес.